Ankara şаарынын мэри Мансур Яваш мырзаны чакырды. Түркиянын баш каласынын мэри ушул жылдын март айында шайлангандан бери биринчи сапары Бишкек шаары болду. Жолугушуунун жүрүшүндө Айбек Жунушалиев менен Мансур Яваш Бишкек Анкара 2024 бизнес форумунун алкагында эки тараптуу практикалык кызматташууну активдештирүү маселелерин талкуулашты. Бишкек жана Анкара динамикалуу өнүгүп жаткан эки шаар. Алардын ар бири өзүнүн уникалдуу потенциалына жана өзгөчөлүктөрүнө ээ. Биздин өз ара аракеттешүүбүз эки шаардын экономикалык өсүшү жана өнүгүшү үчүн күчтүү кымылдаткыч болуш мүмкүн. Шаардык муниципалитет инфраструктураны өнүктүрүүгө, шаардык чөйрөнү жакшыртууга жана бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө басым жасайбыз. Түрк өкүлдөрү иш сапарынын максаты шаарлар ортосундагы соода экономикалык алаканы чыңдоо экенин белгилешти. Ошондой эле борборлордун инфраструктурасын жакшыртуу жана санариптештирүү жаатында биргелешкен долбоорлорду түзүү маселелерди талкуулашты. Жолугуунун соңунда эки тарап мындан аркы жемиштүү кызматташууга ишенимин билдиришип, жол картасына кол коюшту. Odası olarak bir grup meclis üyesi arkadaşlarımıza ve Ankara Биздин негизги максатыбыз Кыргызстанда пайда табуу эмес, бордошторубузга экономикалык, соода жагынан жардам берүү. Биз экономиканын ар кандай тармактарында өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашууну каалайбыз. Бизде жалпы кызыкчылыктар көп, мамилелерибизди өнүктүрүүгө тийишпиз жана бул үчүн ар бирибиздин конкреттүү пландарыбыз бар. Алардын бири бүгүнкү бизнес форум. ne tür işbirlikleri yapabiliriz? Buraya Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы Түркиянын стратегиялык экономикалык өнөктөш экенин жана энергетика, өнөр жай, айыл чарба, жер казынасын пайдалануу сыяктуу көптөгөн тармактарда кызматташа турганын белгиледи. Bizde Kasa Min деген чоң проект бар. Ошонун жасаган компания бул анкаралык компания. Бул миллиондогон обороту менен дүйнөдөгү 3-4 орундагы бир компания Vitash Energy деген мисалы үчүн бизде алектенет. Ошол эле Coca-Cola компаниясы, ошол эле Эти Бакыр Терексай азыр чоң алтын кенин чыгарып жатат. Ушундай сыяктуу көп долбоорлор бар. Бул долбоорлор кээ бирлери жаңы башталып атат, кээ бирлери уланып жатат көп жылдан бери. Бул дагы чоң бир жетишкендик деп ойлойм. Форумдун расмий бөлүгү аяктагандан кийин Кыргызстан менен Түркиянын бизнес өкүлдөрү B2B форматында жолугушууларды өткөрүштү. Эки борбордун ишкерлери шаарды өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду, ошондой эле жалпы мамлекеттин экономикасынын түрдүү тармактарына инвестиция тартууну талкуулашты. Kuruldu 1995 yılından beri. Эрмек Күренкеев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек. Halil Rıfat Paşa vardı, eski sadrazamlardan.